Абышка менен түлкү. Бар экен, жок экен бир түлкү бар экен. Ал бир тоодо жашачу экен. Анын барган сайын бир жагынан жей турган оокаты түгөнүп, бир жагынан аңчылар көбөйүп, түлкүнүн турмушу кыйындай баштайт. Ары бери караса жан багаар жайдын ылайыгы жок. Эгер аңчылар көрүнсө кутулаар чарасы жок. Түлкүнүн амалы коройт. Ошол түлкү жашаган тоонун этегинде дагы бир абышка кемпир оок аткылып турчу экен. Бир күнү түлкү абышка кемпирге келип: "Менин ичимде 7 балам бар. Кыштан аман эсен чыгарсаңар, 7 баламды беремин. Андан көрө жакшылап баккыла", деп суранды. Абышка кемпир акылдашып: "Айтса айтпаса төгүнбө. 7 түлкү бир ичик турбайбы? Ийгиликтин эрте кечи жок. Жаз жакында чыгат. Түлкүнү багып алалы", деп макул болушат. Кемпир чал күндө бир аз сөөк таштап коюшат. Буга түлкү гана аттанбай жүдөп кетти. Бир күнү абышка кемпирге: "Менин ичимдеги балдарым өлүп кала турган болду. Мага шерик болуп жардам кылсаңар, тоодогу мыкты аңдарды колуңарга түшүрүп беремин. Силерге териси, мага эти пайда болоор", деди эле абышка. "Ал кандай аң?" деди. Түлкү: "Арстан, жолборс, аю, бөрү", деп жооп берди. Кемпир түлкүнүн сөзүн угуп: "От чедирейген желмогуз, биздин түпкө жеткени турасыңбы?" деп как тумшукка сабоо менен бир салды. Абышка көпкө ойлонуп отуруп, акыры түлкүнүн сөзүнө макул болду. Эртеси түлкү тоого чыгып, кандын жигиттеринен жашнаар жер таппай, шашып жүргөн бир каманды жолуктурду. Каман: "Түлкү досум, мени кубалап келе жатышат, жардам бергин", деди эле түлкү. "Төмөн жакта жүргөн абышкага барган, сени ошол аман алып калат", деди. Каман жалынып жалбарып: "Айланайын түкө, мени ошол абышкага ээрчитип барчы", деп суранды. Түлкү каманды абышкага ээрчитип келди. Каман: "Мени кандын жигиттеринен аман алып кал", дегенде абышка макул болуп: "Үйгө кир", деп каманды үйгө киргизди. Ушуну күтүп турган түлкү акең турчубу? "Капка кире койгун, мен оозун байлай салайын", деп каптын оозун ача койду. Аңгыча кандын жигиттери келип, үйгө кирип, каманды таба алышпай кайра кетишти. Абышка алар кеткенден кийин: "Айдап койгон аштыкты жеп, жуп-жумуру болуп буг апырдын семиргенин карачы. Мага пайдасы тийген эмече аңчылардан ажыратып койгун деп келгенин көр", деп каманды өлтүрүп, терисин сыйрып алып, этин түлкүгө берди. Дагы бир күнү түлкү ууга чыкты. Аңгыча аңчылардан качып кайда бараарын билбей шашып жүргөн бир бөрү жолугуп: "Эптеп мени жашырып кал досум", деп жалынып жалбарды. Түлкү муну да алдап, абышка кемпирдин кабына түшүрдү. "Кемпир былтыр көк улагымды жеп койгон көк чунак ушул болчу. Эми колума түшкөн турбайбы?" деп сок белек менен солкулдатып уруп өлтүрдү. Мунун да терисин абышка сыйрып алды. Этин түлкү жеп тоюнуп алды. Түлкү дагы бир жолу тоого чыгып, бир жыгачтын башында отурган аюуну көрүп, жанына барды. "Айланайын түкө, жолборстун аңдыганына 5 күн болду. Ошондон бери коркуп жыгачтан түшпөй отурам. Кандай айла кыламын?" деди эле. "Мында бир абышка кемпир бар. Ошолор куткарат", деп муну да ээрчитип алып келди. Абышка капка киргизип, оозун байлап: "Жалбыр жалбыр жалпаңдаганыңдан көр, салбыр салбыр салпаңдаганыңдан көр. Абышка кемпир кой ичигине жарбай жүрсө, мунун дүйнөнүн ичигин жалгыз өзү кийип алганын көр", деп чоюн баш менен уруп өлтүрдү. Ал арада жолборс келип: "Аю ушунда келдиби?" деп сурады. Жолборсту көрүп, абышка түлкү шашып калышты. Абышка алдоого тырышты. Түлкү актанууга шашылды. Аңгыча болбой, жолборстун артынан арстан кууп келип калды. Жолборс өңдөн кетип, түлкүгө жалынып: "Айланайын түкө, бир жакшылык кылып, жашырып кал", деди. Түлкү кемпирдин көң салган кабын алып келип, "Ушунун ичине кире калгын", деди. Жолборс каптын ичине кирээр замат, абышка оозун байлап, кемпири тура калып: "Бул менин агамды өлтүргөн, агамдын кунун аламын", деп как маңдайга чоюн баш менен чакылдатып уруп өлтүрдү. Аңгыча арстан үйгө кирип: "Жолборс кайда кетти?" деп айкырык салды. Абышка кемпир коркуп дирилдеп эстен танды. Түлкү жойпуланып, ар жак бир жагына чыгып, ачуусун тарката албай, берер жообун камдай чебеленип калды. Ошол кезде найзаларын жалаңдатып, мылтыктарын арбайтып, жааларын эрбейтип, бир топ аңчылар жетип келди. Арстандын шаштысы кетип: "Эмне кылсаң да уткар, сенин кулуң болоюн", деп абышкага жалынды. Абышка 40 бээлик сабаанын оозун тиле салып, арстанды ичине киргизип жиберди эле. Кемпир ошол замат оозун тийип койду да: "Азуулунун падышасы болбой, кудай болуп калсаң да, эми сабаадан чыгаар алың жок", деп чоюн баш менен ура баштады. Ошентип абышка кемпир арстанды өлтүрүп, жолборстун терисине кошуп, экөөнү тең боз үйдүн ортосуна керип коюшту.
Аңгыча аңчылар келип арстанды сурай үйгө киришти эле бирөөнүн колундагы бүркүт түлкүнү аламын деп жолунду. Түлкү коркконунан кирээрге тешик таппай бүжүрөп калганда кемпир чыйылдап тура калып, үйдө жаткан абышка кемпир аюу жолбор салса, тайганы ээрчитип бүркүт алып жарак жабдык асынып жүрүп кур кайтканыңарга жол болсун. Эмне, аңды менин 6 канат үйүмөн изеп келдиңерби? Ушунчалык жер жайнаган аңдан тырмагыңарга илинбей, үйдө жаткан түлкү баламдын жүрөгүн түшүрүп, бүркүтүңөрдү тепеңдеткениңер кандай? Деп сабоону алып, бүркүттү башка бир чаап өлтүрүп салды. Муну көрүп турган аңчылар: жолборс менен арстанды өлтүргөн мастан кемпир бизди да өлтүрөт экен дешип үйдөн чыга жөнөштү. Ошентип абышка кемпир олжого тунуп, түлкү этке тоюп, жыргап куунап жатып калышкан экен.